Парламенттин эмне жумушу бар деп суроо коюп атпайсыңарбы? Парламенттин эң чоң ыйгарым укугу жана жумушу бул мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө алуу. Мындан өткөн бийлик жок. Мына бул мыйзам мындай жазылган, мунун аткарылышы момундай болуш керек эле. Өкмөттү чакырып алып, өкмөт деген титиреп, калтырап ошол жерден туруш керек. Мыйзамдын аткарылышын. А эгер мыйзамдын ошол көпчүлүк ошол мыйзамдын өзүн окубаса, алар кантип өкмөттөн сурайт, бул мыйзам аткарылбай атат деп. Ошондуктан жанагы сабакка даярданбай келген бала башын жашынып, ушу эжеке көрбөй калса экен деп бекинип отургандай болуп, көптөгөн депутаттар башын катып алып отурат. Мени көрбөй калсын деп. Ушундай булардын жумушу азыркы жагдай ушундай. Бирок баягы биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи бүгүнкү чакырылышка чейин алып келсе, улам чакырылыштан ары карай начарлагандан начарлап өтүп баратат. Бүгүнкүсү мүмкүн кийинкиси мындан да беш бетер болуп келет. Ушундай бул мыйзам ченемдүү көрүнүш тилекке каршы коомдун жалпы деңгээли канчалык төмөн болсо, парламенттин деңгээли ошончолук төмөн түшөт. Бул парламент деген коомдун күзгүсү. Демек буга шайлоочулар дагы күнөөлүү, анын ичинде. Шайлоочулар мындай бир жоопкерчиликти өздөрүнө кошо алыш керек да. Мен ар бир шайлоодо айтып атпаймынбы? Бизде шайлоо эмес да. Бизде акча. Мына азыр 120 депутатты санасаң, ар бир 6 миллион сомдон турат. Кантип санадык? Ошол шайлоо учурунда парламентке өткөн партиялардын короткон акчаларын эсебин аласың да, ошону 120га бөлсөң 6 миллиондон турат. Ар бир депутат 6 миллион менен өтүп келди деген сөз. Бул 100 000 доллар. А эгерде коом талап кылып, бизге момундай бир дарыгерлер керек, бизге мугалимдер керек, бизге ушундай бир баягы аттуу баштуу деген аксакалдар керек, улуттун абийири болгон, айылдын абийири болгон аксакалдар десе, анда ошого жараша баягы интеллигенттер келмек. А бүгүн тилекке каршы андай кишилер арасында саналуу гана. Ошондуктан жанагы мыйзамды окуган саналуу гана кишилер болбосо, калгандары дээрлик катышпайт. Алардын иши жүрүп атат, айлыгы кетип баратат, сапарга чыгып атат, көкүрөктө төш белгиси бар, андан артык эмне керек? Алар ошон үчүн келген.